Эмне үчүн биз Кытайдын газын дагы эле төлөп салган кудуретибиз жетип турса, төлөбөй атабыз. Колдоп турган алтын менен. Урматтуу өкмөт, 51 тонна алтыны жок деле жашаганбыз. 1 тонна 800 килограмм алтын менен деле 800. 2 тоннага жетпеген алтын менен деле жашабадык беле. Мына жакынкы тарыхта. Эмне үчүн азыр элдин көйгөйүндө турган, мына элдин жүрөгүндө турган 1 миллиард 800 миллион Кытайдын карызын төлөп салбайбыз? Көп болсо бир 26-27 тонна алтын болот экен. Алмаз Кушубекович. Биринчиден балозаркыч золотой валютный запас деген Национальный банк өзүнүн тартиби бар. Бул жана платежный балансы байланыштуу өзүнүн саясаты жүргүзөт. Бул жалпысынан. Кыргыз өкмөтүнүн бюджети өзүнчө, бул пайдалана албайбыз. Бирок сиз айткан сурооңузга мен жооп берейин. Кытайдын карсы боюнча. Кытайдын карсы боюнча бүгүнкү күндө мен айтып кеткендей, Кытайдын эмес, баары эле сырткы карсы төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бүгүнкү күндө бар. Алдын ала эле. Бирок ошо келишим болгондо, ошо Кытай тарабынан график өзгөрүлсө, условиялар да өзгөрүлөт да. Азыр алдын ала төлөп коеюн десек, анда пайызды көбөйтүп атат. Ошондуктан биз шартыбыз бар төлөгөнгө, бирок көбүрөөк төлөп калабыз. Алмаз Кушубекович, мен түшүнүп атам. 1-2% өйдөрөөк төлөп калышыбыз мүмкүн. Бирок деген биз деген кимге өзүбүз деле мындай жөнөкөй деле мен сизге карызым болсо түйшөлүп, сиздин условияларыңызды аткарып, мындай жаман болуп атам да, кыргыз эли ушинтип ойлоп атат да. Ошон үчүн бул жеке оюм да, муну эмне үчүн ушундай кылсак болбойт? Өкмөткө ошол силерде возможность жок болсо, бир мыйзам менен ошону кабыл алып берели. Раз элдин алтыны болсо, улуттук банкта Кыргызстанга тиешелүү болгондон кийин ал алтынды алып туруп колдонсок болот. Эми бул башка маселе, бирок ушул позицияда турам мен. Кытайга карызды төлөп салышыбыз керек да, башка карыздар менен акырынан окатыбызды кыла бериш керек. 1-2% болсо да, ой, бул чоң өлкө айланайындар, бул опасный деп атам да, өзүмдүн жеке пикириме. Бул бирөөнү таңуулабайлы, Кытай менен аз жакшы мамилеге кетип баратабыз, ал жагы башка. Бирок негизи эле бирөөнө карыз болбой эле коелучу, кошуналарга деген пикирди карманып атам мен. Атак мен өлкөнүн саясатын, эки өлкөнүн саясатына дооматым жок, эч нерсем жок. Просто айтайын деген оюм.